Кыргыздарда уу коргошунду көчмөн турмушта мурдатан бери эле пайдаланып келген. Ар кандай оорлар аны пайдаланган. Ал гана эмес, баатырларга атайын уу коргошунду ар кандай кокустук болот деп туруп ичирип көндүрүшкөн. Кичинекей бир баягындай аз өлчөмдө ичип көндүрүшкөн. Мисалы үчүн Кыргыздын белгилүү баатыры Балбайга энеси дайыма уу коргошун кошуп ичирип жүрчү. Анан кийин аны орустар туткундашып, Алматанын түрмөсүнө камаганда, ага ар кандай ууларды берип көргөн, бирок ал уу таасир этпей койгондуктан анан башкача ыкмаларды колдонуп туруп анын ушундай өлтүргөндүгү жөнүндө айтылат да. Анан көчмөн турмушта эң кыйын, эң оор мезгилдерде ошол уу коргошундун өзүнүн ыкмасын билген атайын табыптар бар. Азыр деле ошо уу коргошунду көрүнгөндөр келип эле иче берген болбойт. Анын өзүнүн эрежелери бар. Кайнаткан идишке уу коргошунду кайнатып ысык берет да. Ал идишке башка суу кошуп, эгерде ичип алса, адам мерт кетиши мүмкүн.